Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Жаналуу Уулу Абдрахман атындагы сырттан окуу классынын дүйнө тарыхынын мугалими Нургазы уулу Илич. Урматтуу окуучулар, жаңы окуу жылыңар менен. 1-2 семестр дүйнө тарыхынын сабактарын өтөбүз. Бүгүндөн баштап 1 семестр дүйнө тарыхынын сабагын баштайбыз. Сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү сабактын темасы тарых сабагына киришүү. Сабактын планы. 1. Тарых илими эмнени окутат? 2. Тарыхты таанып билүүнүн функциялары. 3. Тарыхтын негизги мезгилдерге бөлүнүшү. Тарых илими эмнени окутуп үйрөтөт? Кандай бөлүктөргө бөлүнөт? Жана тарых илиминин жашообузда тийгизген пайдасы кандай? Ушул суроолорго төмөндө жооп издейбиз. Балдар, математика илими илимдердин падышасы болгон болсо, тарых илими илимдердин башаты. Бардык илимдердин эң башкысы, эң башында пайда болгон илим бул тарых. Тарых адам баласынын басып өткөн жолун окутуп үйрөтүүчү илим. Биз кайдан келдик? Кайда бара жатабыз? Байыртадан бери кандай тарыхый жолду басып өттүк жана кандай келечекке багыт алдык деген суроолордун тегерегинде тарых илими өнүгөт. Албетте, тарых илимине көмөкчү илимдер да жардамдашат. Алар археология, этнография, генеалогия, топонимика жана башка илимдер. Бул илимдердин жардамы менен тарых илими изилденип, такталып, ар кандай фактылар коюлуп, илимге киргизилет. Тарыхый таанып билүүнүн функциялары. Тарых бир катар социалдык функцияларды аткарат. Биринчиси таанып билүү. Анткени тарыхты окуган адам элдердин, мамлекеттердин өнүгүшүн объективдүү чындыктын негизинде үйрөнүп, адамзат тарыхы боюнча өзүнүн интеллектуалдык деңгээлин байытат. Экинчиден, тарых саясий практикалык функцияны аткарат. Себеби бул илим тарыхый фактыларды теориялык жактан терең талдоо менен коомдун өнүгүшүнүн жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктайт. Бул илимий негиздеги саясий багытты аныктоого, субъективдүү чечимдерден оолак болууга өбөлгө түзөт. Дүйнө таануу тарых илиминин 3-чү функциясы. Тарых өткөндөгү тарыхый маанилүү окуялар, тарыхтын өнүгүшүнө салым кошкон инсандар, ойчулдар жөнүндө документалдуу повесттерди жаратат. Тарых түзгөн объективдүү чындык окуучунун дүйнөгө, коомго, анын өнүгүшүнүн мыйзам ченемдүүлүгүнө терең түшүнгөн илимий көз караштарынын калыптанышына жардам берет. Тарыхты изилдөөдө жана үйрөнүүдө фактылардын ролу өтө зор. Коом жөнүндөгү илим фактыларга таянат. Фактылар тарых илиминин пайдубалын түзөт. Тарыхый жыйынтыктар илимий негизде болушу үчүн тигил же бул тарыхый процесс, окуя боюнча бардык фактыларды чогултуу, аларды терең талдоо зарыл. Ошондо гана объективдүү тыянакка келип, таанып билүүнүн илимий негиздүүлүгүн камсыз кылууга болот. Тарыхтын тарбиялык таасири өтө чоң. Бул анын 4-чү функциясы. Бардык элдердин тарыхын, жалпы тарыхты билүү адамдын жарандык мүнөздөмөлөрүн, патриоттуулук жана интернационалдык сапаттарын калыптандырат. Коомдун өнүгүүдөгү элдердин, айрым жарандардын ролун аныктайт. Адамзаттын адеп ахлактык эрежелерин аңдап билүүгө мүмкүндүк берет. Адамдык абийир, коом алдындагы милдет өңдүү дөөлөттөрдү баалоого, коомдогу жана адамдагы жакшы жаман сапаттарды ажыратууга, билүүгө, жакшы эмес сапаттардан коомго, адамдардын тагдырына тийгизген кесепеттеринин аңдай алууга мүмкүндүк берет. Тарыхтын негизги мезгилдерге бөлүнүшү. Тарых илиминин орчундуу маселелеринин бири адам коомунун тарыхый өнүгүшүн мезгилдерге бөлүү болуп эсептелет. Коомдук өнүгүүнү хронологиялык тартипте мезгилдерге бөлүүдө дүйнөдөгү бир катар өлкөлөргө же алдыңкы өлкөлөргө тиешелүү чечүүчү факторлор негиз болуп келген. Тарых илими пайда болгондон бери окумуштуу тарыхчылар коомдук өнүгүүнү мезгилдерге ажыратуунун түрдүү варианттарын иштеп чыгышкан.
алсак, байыркы грек акыны Гесиод элдердин тарыхын 5 мезгилге бөлүп, улам кийинки мезгилде адамдардын жашоо деңгээли төмөндөйт деп белгилеген. Ал мезгилдер Кудай жараткан мезгил, алтын мезгил, күмүш мезгил, жез мезгили жана темир мезгили. Ал эми немец окумуштуусу чарба жүргүзүүнүн түрлөрү боюнча адамзат коомун натуралдык чарба, акча чарбасы, кредиттик чарба деп 3 мезгилге бөлгөн. Орустун географ жана социолог окумуштуусу Мечников тарыхты суу жолдорунун өнүгүшү боюнча дарыя жолдорунун, байыркы цивилизация, жер ортолук деңиздик орто кылымдар жана океандык, жаңы жана соңку доорлор жолдорунун мезгили деп бөлөт. 19-кылымдын ортосунда Карл Маркс тарыхты материалисттик түшүнүү принципинин негизинде адам коомун 5 коомдук экономикалык формацияга бөлгөн. Анын негизги өндүрүш ыкмалары өндүргүч күчтөр менен өндүрүштүк мамилелердин конкреттүү биримдиги түзгөн. Карл Маркстын формация концепциясы боюнча адам коому бири-бирин ыраттуу алмаштырган 5 коомдук экономикалык формациялар боюнча өнүгөт. Алар алгачкы жамааттык коом, кул ээлөөчүлүк коом, феодалдык коом, капиталисттик коом жана коммунисттик коом. Батыштын окумуштуулары 20-кылымда тарыхый процесстер, аймактык цивилизациялар айланма боюнча бири-бирин алмаштыруу принциби менен өнүгөт деген теорияны негиздеген. Алардын көрүнүктүү өкүлү Тойнбинин пикири боюнча адамзат тарыхында цивилизациянын 13 түрү бири-бирине көз карандысыз жашап келген. Алардын ар бири пайда болуу, гүлдөө жана кыйроо доорун баштарынан өткөрөт деген. Анын пикири боюнча азыр дүйнөлүк цивилизациянын 8 түрү жашап жатат. Америкалык окумуштуу Ростоу 20-кылымдын 60-жылдарында экономикалык өнүгүү стадияларынын теориясын иштеп чыккан. Ал экономикалык өнүгүүнүн 5 стадиясын салттуу коом, өткөөл коом, учуу жана акырындап жылуу мезгили, бышкан мезгил, жогорку массалык керектөө мезгили деп көрсөтөт. 70-жылдары Ростоу буларга 6-стадияны кошуп, аны адамдын турмуш шарттарын сапаттуу жакшыртуунун жолун издөө мезгили деп атаган. Тойнбин менен Ростоунун теориялары батышта колдоого алынган. Ардактуу окуучулар, бүгүнкү сабакта силер тарых илиминин